жолукта болуп туруп секс деп сүйлөп турсам, оргазмга жетпей атат экен же оргазм алган бул туура эмес деген нерселер келип чыгат да. Как ни крути, бизде эркектердин правилалары көбүрөөк иштейт. Секс болбосо адам өлүп калат дегенди айтпайтам мен. 5 жашар баланы, кызды, мисалы үчүн 7-8 жашына чейин зордуктаган, исламдан алганда Аллах Тааланын берген бизге муктаждыгы. Америкадан эч ким келип, же болбосо Европадан эч ким келип биздин балдарга тийбейт. Ушул айланадагы адамдар кылат. Психологторго, психотерапевттерге именно псих эмес адамдар барат. Бул нерсе бүткүл үй-бүлөлүк системага терс таасирин тийгизет. Биринчи мен мусулманкамын, потом только там психолог, сексолог, блогер, аял. Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Психолог, сексолог, ушундай терминди уктуңуз беле? Уга элек болсоңуз, бүгүнкү подкаст сиз үчүн абдан кызык болот. Саламатсызбы? Бул Азаттыктын Ачык Тайм подкасты. Менин аты жөнүм Майдан Топчубаева, коногум психолог, сексолог Жылдыз Асаева. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Жылдыз, сиздин кесиңизди эле биринчи эле укканда кандай реакция болот, кандай мамиле кылышат? Болгондо да сиз жолукчан болсоңуз. Азыр сиз сурап берсеңиз, анан ойлонуп калдым. Азыр анча деле ойлонбойм. Чынын айтканда, кимдер кандай реакция кылганын. Бирок биринчи баштап атканда менин оюм боюнча ушул нерсени жасай алам. Мисалы үчүн жолукта болуп туруп секс деп сүйлөп турсам, кандай элдер кабыл алат, менин туугандарым кандай кабыл алат, кайын журт кандай кабыл алат деген нерселер кармап турган окшойт эле деп ойлоп калдым азыр анализдепчи. Анан анда реакциясын карайт элем. Из ряда вон выходящий болуп көрүнгөн окшойт да. Ошондой болгон. Азыр бирок анчалык көңүл бурбайм. Сиз жеке өзүңүз көп маани бербейсиз, э? Ооба. Чын эле бул тармак психологиянын өзгөчө, ушул тармагын изилдеген адистер Кыргызстанда өзгөчө аз да. Анан сиз бул кесипке кантип келдиңиз? Эмне себеп болду? Мен чынын айтканда бул кесипке кеч келдим. 30 жашымда келдим. Менин эсебим боюнча бул кеч деп эсептейм. Но тем не менее болуп атат. Бул ниша мындай бош болгон үчүн, особенно Ошто айрыкча, алдыга жылуулар бар деп ойлойм. Анан кантип келдиң дегенде, бул жеке көйгөйлөрдүн жыйынтыгында го деп ойлойм. Башкача айтканда, бул өзүн өзү издөө. Мен киммин? Ошол эле эң жөнөкөй суроолор. Мен эмнени сезип жатам, эмнени каалап атам. Ушул жөп-жөнөкөй суроолордун артындагы болгон жыйынтыктар. Ушул жерден айтып атпайсызбы? Башында мен көңүл бурчу окшойм депчи, коркуп барьер бар болчу окшойт деп, өзгөчө хиджабчан болгонуңузга дагы бул кандайдыр бир барьер болдубу сизде ушул багытын тандаганга? Жок. Мага лично жеке эч кандай барьер болгон жок. Алдымдар таң калат, кызыгат, же болбосо кээде хейтерлерден дагы комментарийлер келет. Мисалы үчүн айрыкча жолукчан аял кыз келиндерден келет бул хейттер. Анан бирок мен ойлойм, менин максаттарым бар. Ал максаттар биринчи орунда бул исламдыктан чыкпайт. Биринчи мен мусулманкамын, потом только там психолог, сексолог, блогер, аял, тууган, подружка дегендейчи. Максатка карай эле кетип атам. Анан калгандары уже это второстепенное. Билимди каяктан алдыңыз? Негизи эле Кыргызстанда ушул психологиянын, сексология багыты боюнча билим берген окуу жайлары барбы, тренингтер барбы? Секс-коучтарда курстар бар. Аны билем Бишкекте. Ошто барбы жокпу аны билбейм, бирок именно сексолог, сексопатологко чет өлкөдө окуганга гана болот. СНГны ала турган болсок, бул Россияда, Украинада, анан Европа, Америкада окуш керек болот. Сиз ошондо кайсы жерде окудуңуз? Мен Украинада окудум. Анан российский менин коллегаларымдан билим алган учурлар болду. Именно сексология тарабынан. Анан психологияда Бишкектеги Бишкекский гештальт институтта биринчи ступенин бүтүрдүм. Буюрса күздөн экинчи ступенин окуйм. Анан Ошгуда, местный вузда жогорку билим алдым психология жаатында. Азыр биздин көрүүчүлөр үчүн, угармандар үчүн да түшүнүктүүрөөк болуш үчүн ушул психолог, сексолог ким экенин, ага кандай маселе менен кайрылыш керектигин түшүндүрүп кетсеңиз, анткени бизде көбүнчөсү психолог, сексологторду дарыгер сексолог менен же болбосо сексопатолог же секс-коуч менен алмаштырып алышы мүмкүн да. Чын эле булардын айырмасы кандай? Мисалы үчүн эң оңойунан алсак, бул секс-коуч. Бул секс тараптан жаатында техникаларга үйрөтөт. Кандай позалар, кандай тартипте, кандай эрежеде. Бул техникалар.
практикалык жактан болот көпчүлүк учурда. Анан сексопатолог бул медицинский образованиясы менен болуш керек. Бул адам диагноз кое алат. То есть бул жакта не только психология, но и физиология дагы кошулат, анатомия да кошулат. Башкача айтканда, возможно, совместно эндокринолог менен иштеш керек болот. Если гормональный какой-то сбой болсо, башка болсо, да. Сексопатолог диагноз кое алат, медикаментозный лечение кыла алат. Бул анатомический, физиологический жактан да каралат. Именно сексолог бул психологиялык жактан караганда, именно түгөйлөрдүн ортосундагы же адамдын секс менен болгон мамилесиндеги кандайдыр бир көйгөйлөрдү чечет. То есть бул үйрөтүү эмес. Бул кандайдыр бир травмалардын жыйынтыгында келип чыккан көйгөйлөрдүн үстүндө иштөө. В основном бул терапия болуп эсептелинет, даже консультация эмес. Бул длительный болот. Башкача айтканда, бул эң азы, эң көбү деп деле айта албайм. Терапия бул айлап болушу мүмкүн, жылдап болушу мүмкүн. Именно сексолог ушуну менен иштешет. Сексология багыты, тармак психологиянын үй бүлөдө аял менен эркектин ортосуна мамилеге түздөн түз таасир эткен багыттардын бири болушу мүмкүн. Бирок бизде кыргыз коомунда бул маселеге көп көңүл бурушпагандай сезилет да. Чын эле сизге кайрылышабы? Кимдер кайрылышат, кайрылышса? Айта кетчү нерсе, мен эркектерди өздөрүн кабыл кылбайм. Себеби дегенде жогоруда айтып кеттим, мен биринчи мусульманкамын, потом только психолог, сексологмун. Бирок параларды кабыл кылам, аял эркек болуп келсе, күйөөсү менен аялы же болбосо жигити менен там сүйлөшкөн кызы, именно сексологко кайрылганда в основном төшөк маселеси, бизде төшөк маселеси деселе, да, в основном, значит, оргазм ала албай атат экен, же болбосо оргазмга жетпей атат экен, же оргазм алган бул туура эмес деген нерселер келип чыгат да. Чындыгына келгенде, бул базовая потребность. Башкача айтканда, бул база, муктаждык. Бул эркекте кандай муктаждык болсо, аялда деле ошондой муктаждык. Бул нерсе исламдан алганда Аллах Тааланын берген бизге муктаждыгы. Ал нерсени бизге салган, аны биз алып ыргытып албайбыз, удалить албайбыз. И бул нерсе бизге ресурс болуп берет. Эгерде бул качественно жабылса, бул муктаждык. Экинчиден, психологиялык жактан ала турган болсок, бул жерде канчалык муктаждыктар жабылбаса, не только в сексе, но и в еде, да, там тамак жегенде, уктаганда, мисалы үчүн сиз элестетиңиз, 4 күн уктабадыңыз, сиз менден интервью алып атасыз. Кофе менен энергик ичип алып жүрөсүз, келдиңиз, бирок ал нерсе оюңузда турат да. Качественный жумуш кыла албайсыз. Менен качественный эмоциональный контакт болбойт. Ошондой эле, именно в сексуальном плане кандайдыр бир муктаждыктар эркекте деле, аялда деле жабылбай калса, качественным образом, бул нерсе бүткүл үй бүлөлүк системага терс таасирин тийгизет. Того тер жарын алгандачы, бул ошол эле семейный системанын бузулушуна алып келиши мүмкүн. Бул деген сөзсүз түрдө ажырашып кетүү, же болбосо ортодо кандайдыр бир экинчи аял, же болбосо любовник, любовница деген пайда болду деген эле сөз эмес. Бул деген сөз адамдардын ошол мамиледе болуп аткан эки адамдын жашоосунун маңызы төмөндөйт, качествосы төмөндөйт. Сизге көп кайрылышабы адамдар ушундай көйгөйлөр менен келишип? Мага алдыңкы 2 жумага запись толук уже. Анан көп деле, аз деле деп айта албайм, бирок адамдарда бул көйгөй бар. Мен аны билем. И мен каалаган болот элем, адамдар билишин да, ушул көйгөй чечиле турганын, чечими бар экендигин каалаган болот элем да. Именно ушул максат менен мен Инстаграмда блогумду алып барам. Ошол жерде мен өзүмдүн билген нерселерим менен, билимим менен, опытым менен, же болбосо практикалык жактан кандайдыр бир техникалар менен бөлүшкөнгө, айрыкча биздин аялдар менен аракет кылам. Ошол эле аял менен күйөөсүнүн ортосунда кандайдыр бир сексуалдык жактан көйгөй болсо, алар өз ара отуруп чечише алабы? Биздин менталитетте ушундай эреже барбы? Сизге мисалы келгендер кандай айтышат? Ошол маселени өз ара алдын ала балким сүйлөшүү жолу менен, талкуулоо жолу менен чечкенге аракет кылып көрүшкөнбү, же такыр эле ачык сүйлөшө алышпайбы? Именно терапияда, парный терапияда. Аябай жакшы суроо болду, мага ушул суроо аябай жагат. Себеби дегенде бул жерде аял менен эркектин болгон мамилеси бул өзүнчө искусство да, это танец. Мындайча айткандачы, менин восприятиям боюнча да, менин кабыл алуум боюнча. Башкача айтканда, ошол тембрде билеп кетүү, ошону алып кетүү, бул 50% да, мамиледе дагы ошондой.
Мисалы үчүн 50% аялда жоопкерчилик, 50% эркекте. Бизде көпчүлүк учурда эркекке көбүрөөк жоопкерчиликти берип коебуз дагы, анан зөргөт эте беребиз да, биз сенин менин настроениямды көтөрүшүң керек, сен мисалы үчүн мен капа болдум, айтпайм, бирок догадайся, да. Это игры в угадайки, да. Бул нерсе дагы адамдардын, паралардын мамилесинин, түгөйлөрдүн мамилесинин төмөндөшүнө алып келет. Бул деген сөз аял же эркек жаман деген сөздү түшүндүрбөйт. Бул деген сөз тилекке каршы биздин коомдо аялды, кыз баланы эркекке кантип мамиле курууну үйрөтпөйт. Ошол эле учурда эркек балага аял кишиге кандай, аялга, кыз балага кандай мамиле кылганды үйрөтпөйт. Мисалы үчүн элестетиңиз, садиктен алабызбы? Жок. Мектептен алабызбы? Жок. Университеттен алабызбы? Жок. Мындай синусту, косинусту, этиштерди, глаголдорду үйрөнөбүз. Тилекке каршы эң негизги, эң магыздуу, эң важный нерсени биз ала албайбыз. Эң ала турган нерсе биз ким? Бул ата-эне. Анан көпчүлүк учурда ата-энелерди карасаң, бири-бирин уруп аткан, бирөөсү ичип аткан, ажырашам деп аткан, Ошондой үй бүлө моделин көрүп чоңоюп. ооба, ушул адамдардан мен көп учурда опрос кылып сурайм. Инстаграмдан деле, өзүмө келген адамдардан деле сурайм. Сиз калайт белеңиз? Ата-энеңиз менен, атаңыз менен апаңыздын болгон мамилесин, кудум ошондой мамилени калайт белеңиз десең, 99% адам осознанный жок деп айтат. И это нормально, что адам өзүнө ишенет. Мен андай мамилени каалабайм. Мен башка нерсени жасай алам. Башкача мамилени жасай алам. Бирок бул жерде машина баягы бир нерсеге тыгылып калганда буксовать эткендей эле адам дагы буксовать этип калат. Башкача айтканда, мындай психологиялык тил менен эмес алганда, ушундай да, мисал менен алганда, мен каалап айтам ушул модельди. Бирок кандай модельди мага туура келет, мен билбей атам. Ушул нерсе менен келет, ушул запрос. Что бы ни говорил клиент, эмнени айтпасын, клиент келгенде бунун артында ушуга окшогон запростор турат. Мисал үчүн мага бизде кандай? Биздин тишибиз ооруса, ушул ооруп туз менен чайкап көрөбүз, табипка барып көрөбүз да. Лишь бы стоматологко барып акча кетирип, убакыт кетирбештин аракети да. Өзү жакшы болуп кетет. На самом деле жакшы болуп кетпейт. Ал ооруйт, эгерде албай эметип жүрөрсөң, вообще ириңдеп банда болуп кетет. Ошентсе деле жүрөрсөң, ампутация болот. Бул нерсе летальный исход калып келет. Башкача айтканда, өлүмгө алып келиши мүмкүн. Ушул нерсенин бардыгын жыйынтыктап келгенде, секс болбосо адам өлүп калат дегенди айтпайтам мен. Мен айтайын дегеним, ошол өзү менен өзү тил табышпоонун негизинде келип чыккан проблемалар өлүмгө тете болуп калат. Адам тамак жейт, бирок даамын сезбейт. Сонун тамак экен, Кудайга шүгүр деген нерсем бул жагынан чыкпайт. Же болбосо, мисалы үчүн отурат мындай, айлананы карап, жөн эле дем алып, сонун айлана. Ооба, менде кандайдыр бир көйгөйлөр бар. Жолдошум менен, балдарым менен, балким финансовый тараптан да, может, жумушум жок болушу мүмкүн. Бирок жашоо сонун. Кудайга шүгүр, мисалы үчүн ислам жактан алып, ушул нерсе ошон үчүн болбой калат. Көңүлдөн чыкпайт бул нерсечи. Ушул нерсени айткым келет эле. Ошон үчүн өлүмгө тете депчи. Адам как зомби катары эле жашайт, тамак жасайт, тамак жейт, көбөйөт, башкача айтканда бала төрөйт, бала жасайт, башка болот. Ошондой эле нерсе менен жашап өтүп кетет да. Ошон үчүн көпчүлүк адамдарда, айрыкча аялдарда көп байкайм, көздөрү жанбайт. Мисалы үчүн кайгырса дагы мындай, бизде кыргыздарда айтып коебуз го, от души депчи, оштуктарда. Ошондой нерсе болбойт. Мисалы үчүн бүт жүрөгүң менен, бүт жан дүйнөң менен ыйлаган учур, же болбосо бүт жан дүйнөң менен сүйүнгөн, бирөөнүн кубанычы үчүн, өзүңүн ийгилигиң үчүн, даже кандайдыр бир мамилелер бүтүп атканда деле, ошол нерсени бүтүп калды деген нерселер боюнча деле бизде өзүбүзгө өзүбүз разрешение дегенди которо албайтам, уруксат бере албайбыз. Сиз азыр ушул кандайдыр бир жөнөкөй эле сексуалдык көйгөйдүн натыйжасы эмнеге алып келерин, кандай тобокелчиликтерге алып келерин аябай жакшы сүрөттөп түшүндүрүп бердиңиз да. Негизи бул көйгөйлөр кандай көйгөйлөр болушу мүмкүн? Мисалы, аялдар кандай көйгөйүн айтышат, эркектер кандай көйгөйүн айтышат? Көпчүлүк учурда күйөөсү аялына өзүнүн каалаган нерсесин айта албайт. Же болбосо аял күйөөсүнө айта албайт. Мисалы үчүн, мага бир нерсе алып бер дегенде эле аябай кыйын болуп калат да. Себеби бул балалыктан. Мисалы үчүн, кичинекей баланы ала турган болсок, ал каждый раз өзүнүн муктаждыгы пайда болгондо айта баштаганда, биз кандай реакция кылабыз көпчүлүк учурда биздин коомдо? Жөн тур, кое тур. Кечке эле алам дей бересиңби, кечке эле жейм дей бересиңби, сындыра бересиңби да? Ушул нерсени айта беребиз. Хорошо, если 100 жолу айтылса, 1000 жолу, миллион жолу айтылса, бул анчалык көп
жоготуп алып келбейт деп айткан болот элем. Бирок регулярно ушул нерсе болгондо баланы ушул нерсе программировать этип коет. И бессознательно ошол нерсени проигрывать эте берет. Күйөөсү менен болгон мамиледе, досу менен болгон мамиледе, даже өзүнүн баласы менен болгон мамиледе дагы ошону проигрывать эте берет. Ошол эле кассета башкача айтып. Демек мен каалаган нерсе баары бир аткарылбайт деп сурабайт алдын ала эле. Ооба. Эгерде сураса дагы, мисалы үчүн кандайдыр бир аябай невозможный нерсе катары кабыл алуу менен сурашы мүмкүн да. И бул нерсени адам түшүнбөшү дагы мүмкүн. Ачык айкын айта албашы мүмкүн. Ошол себептен парный работаларда ачык айкын айтуулардын негизинде мамиле дагы бир жаңы деңгээлге көтөрүлөт. Демек ушул психолог-сексологдорго эң негизги эле бул аял менен күйөөсү бири-бирине эмне каалаганын айта албагандан, ушундан көпчүлүк учурда диалог жок. Мм. Ушул нерсени айткым келет эле. Эгерде аялдардын индивидуально келип кайрылган проблемаларын, көйгөйлөрүн көтөрө турган болсок, бул жерде көпчүлүк учурда, мисалы үчүн, эгерде айсберг деп ала турган болсок, клиенттин запросун, айсбергдин башында вагинизм турушу мүмкүн. Бул нерсе, мисалы үчүн, физиологический уровеньде бул зажатость, да, башкача айтканда, өзүн өзү кысып, бул нерсе даже интимдик жашоого дагы аябай терс таасирин тийгизет. Не только аялдыкына, но и эркектикине дагы. Көпчүлүк учурда терапиядан өткөнү келген аялдарда бул жерде сексуальный, бунун артында балалыкта сексуальное домогательство, сексуальное насилие болгон учурларда көпчүлүк ушул нерсе ачылат. То есть бул деген сөз мен азыркы биздин эркектерге айткан болот элем, эгерде сиздин параңызда вагинизм проблемасы болуп аткан болсо, сөзсүз бул сиздин аялыңызды бирөө зордуктаган дегенди түшүндүрбөйт. То есть бул жерде ушул нерсени дагы айтып койгум келет. Туура эмес месседж кетип калбаш үчүн. Бул деген сөз бунун артында сөзсүз бир нерсе турат дегенди айткым келип атат. Балким өзүнүн денесин жакшы көрбөйт, өзүнө толук ишенбейт, ушул проблемалар да болушу мүмкүн. Өзүнүн денесин жакшы көрүп кабыл албоо, мисалы үчүн непринятие себя, своего тела, своей внешности, своей сексуальности, своей женственности, ушунун баардыгы балалыктан куралат. Бул нерсе ачык сүйлөшүлбөгөн үчүн баары элестете албайт, кандай туура, кандай норма болуш керек деген, баардыгы өзүндө кандайдыр бир көйгөй бар деп элестете берет, Кээ бирде адам ойлойт, менде баары жакшы, менде эч кандай проблема жок. Ушунун артында аябай чоң проблема турат да, потому что обесценивание кетип атат. Ошол менен коргоот өзүн. Ооба. Бул защитный механизм деп коет психологияда дагы. Бунун артын ача турган болсок, оору турат бунун артында. Мне больно, мне невыносимо больно в этом месте, поэтому я лучше буду делать вид, что у меня нету проблем. Значит, мне не больно. И я буду улыбаться дегендейчи. Ал эми мырзалар, эркектер кандай проблемалар менен кайрылышат? Бизде патриархальный коомдо жашайбыз да. Как ни крути, бизде эркектердин правилалары көбүрөөк иштейт, эрежелери. Бул да эркектердин күнөөсү эле эмес, күнөөлүү деп ойлойм. Бирок аялдар дагы ошол нерсеге биз түртөбүз. Себеби дегенде мындай, элементарный нерсени алсаңыз, мисалы үчүн, мага мени сексолог болуп иштебеген туугандарым айтат, качан эркек бала төрөйсүң депчи. Как будто эркек бала, мен эркек баланы төрөбөйм, пока болду десем, айтат да, эмнеге депчи. Эркек бала төрөш керек, бул аябай важный нерсе депчи. Анан себеби дегенде, сен только кыздарың бар экен депчи. Менин 2 кызым бар, анан бунун артында дагы как будто эркек бала жогорурак, аял киши, кыз бала как будто мындай төмөн да, бул аял киши айтып атат. Бунун артында уже ошол нерсени поощрять этип коебуз да. Башкача айтканда, эгерде жалаң кыздары болгон эркек же болбосо аял, с ней что-то не так, как будто с ним что-то не так, да. На самом деле андай эмес. Бул Аллах Тааланын ислам жактан караганда бергени, бул нерсени өзгөртө албайт эркек дагы, аял дагы. Аял тем более өзгөртө албайт. Анан бул генетический материал эркектин материалынан болгон. Кудайдын кудурети менен ошол нерсе болот. Аял только как носитель болот да. Көпчүлүк учурда эркектерде менин сөзүм укпайт, мен каалаганымды жасабайт, мен 10 жолу айтам, 1000 жолу айтам, мен жададым, тажадым, анан мен ойлойм башка бирөө менен мен бактылуу болуп кетем. Тиги 18 жашар Гүлдана менен, же болбосо 20 жашар Нуршана менен депчи. То есть ушул жерде кандайдыр бир ссылкалар кетип калат. Бунун артында мен бул мамилеге жоопкерчиликти алгым келбей атат. Мага даяр мамиле керек. Даяр аял керек, жоопкерчиликти алган, бардыкты эптеген, өзүн өзү эптеген. Мен бул мамиленин үстүнөн иштегим келбейт деген нерсе турат да. Ушундай маселе менен келишет. Ооба. То есть мен айтайын дегеним, бул деген сөз эркек жаман деген сөз эмес. Бул деген сөз это про незрелость. Көпчүлүк учурда, мисалы үчүн, биз ажырашабыз, болду.
кантип экологично ажырашып кетсек болот деген, мисалы үчүн урушпай, тытмалашпай, туугандарды вовлекать этпей, балдарды кыйнабай ажырашайлык деп келген ошондой запрос менен, экөө тең келген запрос менен кайра определенный сеанстан кийин биз мамилебиздин үстүнөн иштей баштадык. Мисалы үчүн интимдик жашообуз жакшыра баштады, жаңы режимге чыкканыбызды экөөбүз тең сезип атабыз. Анан биз ажырашпайлы деп чечтик деген эме менен келишет да, жыйынтыктар мененчи. Бул деген сөз экөө тең өзүнүн үстүнөн иштеди. Башкача айтканда, ошол иштөөнүн жоопкерчилигин ар ким өз-өзүнө алды деген сөз да. Сизге көбүнчө ошол аял күйөөсү түгөйлөр көп келет экен. Мага жалгыз аялдар көбүрөөк келет. Жалгыз аялдар. Түгөйлөр азыраак. Почти азыраак. Эмне үчүн? Ушул жерден да айтсак болобу? Бул көйгөйдү чечүүгө аялдар көбүрөөк жоопкерчилик алышабы? Же сиздин өзүңүздүн талабыңыз болгон үчүн гана аялдар көбүрөөк келеби? Же адатта аялдар көп кайрылышабы? Ушундай психолог, сексологдорго. Биз супервизия кылганда башка психологдор менен кейстер разрабатывать этип, же болбосо статистиканы карай турган болсок, көпчүлүк учурда психологдорго кайрылгандардын көпчүлүгү аял кишилер. Биз более гибкийбиз. Мисалы үчүн, эркек киши аял кишинин үйүнө барып жашаган учурлар азыраак. СНГда, Азияда ошондой. Да? Бул деген сөз, бунун артында аял киши барган жеринде дагы көбүрөөк гибкий болуп, ошол жерге адаптация болуп кетүү ыктымалдуулугу жогорураак. Бизде кичинекейинен кыз бала төрөлгөндөн баштап ошол нерсеге тарбиялайт. Сен гибкий болушуң керек, сен уступчивый болушуң керек, сен более меримдүү болушуң керек, түшүнүктүү болушуң керек. Ушул нерселер көбүрөөк эме алат. Анан табиятыбыздан дагы ушул нерсе заложены, Аллах Тааланын кудурети менен. Биз более гибкийбиз. Өскөнгө, өнүккөнгө, жаңа маалыматты кабыл алганга, аны жашообузга киргизгенге дагы биз көбүрөөк мындай, кандай десем, муктаждыктарыбыз дагы, анан способностьтарыбыз дагы жогорураак. Бул деген сөз аял киши сонун, эркек киши анча эмес дегенди түшүндүрбөйт. Эркек кишинин дагы өзүнүн муктаждыктары бар, өзүнүн способностьтары бар, бирок көпчүлүк учурда менин клиенттерим аялдар болгон үчүн, ошон үчүн мен аялдар жөнүндө көбүрөөк сүйлөйм. Анан психологко кайрылган эркектер дагы бар, жок эмес. Бунун артында дагы мен өзүмдүн жашоомду жакшыртканга аракет кылып атам деген нерсе турат да. Мен өзүмдүн жашоомо жоопкерчиликти алганды каалап атам деген сөз. Бул деген сөз адам бизде көп ойлойт, мен псих эмесмин да депчи. Анан бул жерде айткан болот элем, психологдорго, психотерапевттерге именно псих эмес адамдар барат. Жакшы сөз болду. Негизи сизге ошол психолог, сексологдорго бир эле түгөйлөр эмес, мен билишимче ушундай кандайдыр бир ошо сексуалдык жактан жабыр тарткан же зордукталган кейстер дагы кайрылышы мүмкүн. Балалыкта жабыркап калган травмалар жөнүндө бул нерсе тилекке каршы. Көпчүлүк учурда кыз бала болгондор үчүн бул нерсе зордукталган учурда, мисалы үчүн 5 жашар баланы, кызды, мисалы үчүн менде клиенттердин арасында болот, 7-8 жашына чейин зордуктаган жанындагы адамдар тилекке каршы. Ал жөнүндө атасы дагы, апасы дагы билбеген учурлар бар. Бардыгы ойлойт, бул мага тиешелүү эмес деп. Чындыгын айтып келгенде, бул биздин жаныбызда эле. Бул нерсе биздин жакындарыбыз менен деле болушу мүмкүн. Ал нерсени биз билбешибиз дагы мүмкүн. Же болбосо, не только там сексуальное насилие болбошу мүмкүн, домогательство болушу мүмкүн. Дискриминация кылып, буллинг кылгандын жыйынтыгында бала өзүнөн өзү отстраненный болгондо уязвимый болуп калат. Башкача айтканда, ошондой насильниктердин туткагына тутулуп калуу ыктымалдуулугу бул жерде жогорулайт. Көпчүлүк учурда бул мигранттардын балдары тилекке каршы. Бул чоң ата чоң энесинин колунда калган тайже, жеңе абасынын колунда калган балдар көпчүлүк учурда эметет. Анан ажырашуу учурларында көпчүлүк учурда болот. Мисалы үчүн аял киши депрессияда, утурат аны проживать этип атат. Эркек киши тоже там экинчи аялы менен мамиле куруу менен занят көпчүлүк учурда. Же болбосо, мисалы үчүн акча табуу менен занят болушу мүмкүн. Бирок балага көңүлү бурбай калган учурда бул жерде Америкадан эч ким келип, же болбосо Европадан эч ким келип биздин балдарга тийбейт. Биздин ушул айланадагы адамдар кылат. Бул деген сөз, менин баламдын коопсуздугу менин колумда. Бул жоопкерчилик. Бирок эгерде мен өзүмдүн жашоомо жоопкерчиликти ала албасам, менин баламдын жашоосуна кантип жоопкерчиликти алам? Это невозможно. Ошон үчүн психологияда терапия осознанный болгонго чакырат, ошого үйрөтөт. Ошондой кейстерге психолог, сексологдор кандай деңгээлде жардам бере алышат? Бул жерде сексуальное насилие болгондо базовое доверие к этому миру аябай сынып кетет.
башкача айтканда эгерде мен мына телефонду мынтип жок телефон эмес мисалы үчүн бокал болсо бокалды ушул асфальтка кандай ыргытсам барчаланып кантип сынса ушул жашоого болгон доверие айрыкча эркекке болгон доверие ата энеси менен болгон мамилеге доверие ошол нерселердин баардыгы ишеници сынып калат. Ошол нерсени чогултканга мисалы үчүн стакан албетте сынып калган стакан өзүнүн функциясын аткара албайт, ага суу куйсаң суу куюлбайт. Башкача айтканда адам дагы жашоодо өзүнүн ордун, өзүнүн маанисин, өзүнүн самоценностин билбей калат. Анан терапияга келгенде терапия стаканды мынтип түзөп кое албайт. Ошондой мурдагыдай болуп. Бирок более-менее аны собирать этип койсоң, суу куйсаң анчалык агып кетпей турган болбой калат. Өзүнүн функциясын аткара ала турган болуп калат. Мисалы үчүн эркектер менен болгон мамилеси, туугандар менен болгон мамилеси, жумушка болгон мамиле. Бул нерсе не только тирүү адамдар менен эле эмес мамиледе да, но и акча менен болгон мамиле, жумуш менен болгон бул дагы мамиле. Даже Аллах Таала менен болгон мамилеге дагы влиять этет деп айткым келет. Психолог, сексолог адамдын саламаттыгына кандай деңгээлде таасир эте алат? Мисалы үчүн көпчүлүк учурда биздин оорулардын көпчүлүгү психосоматика болуп эсептелинет. Менин клиенттерим бар, рак матки болгон. Бунун артында көпчүлүк учурда өзүнүн түгөйүнө болгон обидалардын жыйынтыгында ошол нерсе ошол жактан тешип чыгып атат деген сөз да. Кыргызча психологиялык тил менен эмес алганда. Башкача айтканда, обида бул эмне? Бул подавленная злость. Мен мисалы үчүн сиз менин бутумду тепселеп алдыңыз, сиз менин жетекчимсиз, сиз мага акча бересиз, мисалы үчүн да, мен сизге бутуңузду алып алыңызчы Айдана деп айта албайм. Ошон үчүн мен ачуум келип атат, бирок аны нар жакка түртүп коюшум керек болот. То же самое, мисалы үчүн мен үйдө отурам, декреттемин, кичинекей балдарым бар, анан күйөөм мисалы үчүн башка бирөөлөр менен жүрөт деп айтайлы, это просто мисал. Алындан мен финансылык жактан көз карандымын, психологический жактан көз карандымын, морально, социальный жактан, мисалы үчүн мен үйүмө кете турган болсом, апам мени урушат, мисалы үчүн. Үйүңө барып отур, жаша, чыда. Балдарың ким багат? Же болбосо ушундай социальный кандайдыр бир немелер бар да, себептер бар. Ошон үчүн эгерде ал мени сөксө дагы, урса дагы, мен ачуум келет. Это естественно, это нормальная человеческая реакция, да, на нарушение границ. И бул жерде злость эмне кылам? Тоже давить этем. Себеби дегенде ал мага финансировать этпей коюшу мүмкүн, мисалы үчүн продукт алып келбей коюшу мүмкүн, же болбосо физический уровеньде ала турган болсок, ал мени урушу мүмкүн. То есть зомбулук, опять-таки, да. И менин атам жок болгон үчүн, менин артымда байкем жок болгон үчүн мага заступаться эте турган. Мен ошол злостьту кайра нар жака давить этип коем. Бул обида. И ушул нерселер хорошо 1 жыл болсо, ну ладно 5 жыл да, бирок жылдап 15 жыл, 20 жыл, 10 жыл болгондо ошол нерсени злостьту проживать этпестен катмар кылып чогулта бергенде ал сөзсүз бир жактан чыгат. Бул ден соолукка зыянын келтирет. В основном бул аябай серьезный заболеванияларга алып келет. Ошол рак, киста, же болбосо туберкулез дагы. Мисалы үчүн толук дем ала албагандын жыйынтыгынан, коркуунун жыйынтыгында ушул өпкөгө полный воздух кирбейт. Ошон үчүн дагы адамдын иммунитети түшүп кетет дагы, ушул нерселерге тоскоол болуп. Бунун бардыгы психологический жагы. Ар бир физиологический процесстердин артында психологический процесс параллельно жүрөт. Биз мисалы үчүн көңүлүм мына жерде туруп мисалы үчүн акылым менен бир жака барып келейин деп айта албайбыз. Биз 3 уровеньде, 3 деңгээлде жашайбыз. Бул менин деңгээли, жүрөктүн деңгээли, дененин деңгээли. Ошол эле мисалды ала турган болсок, сиз менин бутумду тепселегенде мне больно, мне некомфортно бул жерде. И соответственно мен эмне кылам? Буну кантип билем? Больно болгондо сезип атам мен. Бул деңгээл, жүрөк деңгээли, сезим деңгээли. Мага анализ кетет бул жака. Ме деңгээли. Анализ болот, прогноз болот, эмне кылсам болот. И мисалы үчүн анан телого приказ берет. Анализ болгондо Айданага айт бутун алсын. И кантип айтсам болот? Бул жерде прогноз болот. Себеби дегенде бул жерде больно болот. И ушул треугольник болуп, үч бурчтук болуп функционировать этет. Анан көпчүлүк учурда биздин адамдар эмнени сезип жатасыз азыр десең, эмне кылганын, эмне жөнүндө ойлонуп атканын, эмне болгонун айтып берет, бирок сезимдери жөнүндө айта албайт. Мен кубанып атам, мен кайгырып атам, мен ушундай кыйналып атам деген нерселерди айтыш кыйын. Анан себеби дегенде бул кичинекейинен опыт жок. Сенин эмнени ичиңде болуп атат, как будто ичиңде кызыксыз болгондой. Менде деле ушундай опыт. Демек ошол сексопатологко баргандан мурда дагы эң биринчи кезекте психолог, сексолог менен
маселени чечип андан ары маселелердин жолго мисалы салса үчүн болот экен да. сексопатолог дегенде мисалы үчүн физиологический жактан ала турган болсок, опущение матки болуп, ошол нерсе проблемаларга алып келип, анан кийин же болбосо аябай серьезный инфекционный заболевания же болбосо мисалы үчүн ВИЧ, ошонун айынан жыйынтык да, или гонорея, или там, допустим, дагы кандайдыр бир атрофироваться этип, кандайдыр бир внутренний органдар ушундай болуп кетсе, сөзсүз мен биринчи медикаментозный медиктерге жөнөтөм. Бул сексопатолог, бул гинеколог и эндокринолог. Бул даже где-то невропатологда подключаться этиш керек болот. Бул комплексный подход. Мен аны ооруп атса, мен жок психологический жактан лечение кылабыз деген бул непрофессиональный подход болуп калат. Биринчи анын ооруп аткан физиологический деңгээлдеги проблемаларын чечип туруп, анан параллельно психологический жагында алып кеткен эффективдүүрөөк, бул профессиональный подход. Анан же болбосо кээде болот, менин коллегаларым бар, Айканыш деген гинеколог, эндокринолог да, аябай жакшы кыз бар, ошол дагы мага жөнөтүп турат. Мисалы үчүн өзүнүн жоопкерчилигине, өзүнүн компетенциясына туура келген гинекологический проблемаларды лечение медикаментозным способом лечение кылат, анан менин контакттарымды берип перенаправлять этет. Уже психологический жагын лечение кылганы, башкача айтканда. Адам ушундай психолог, сексологко барууга муктаж экенин, же болбосо ушундай сексуалдык көйгөйлөрү бар экенин кантип билсе болот? Кээ бирлери билбей эле жүрүшү мүмкүнбү? Ооба, биздин 90% коом ушундай да. Неосознанный жашоо менен. Эң негизги бул суроо, мен эмнени сезип атам бул мамиледе? Ну, допустим, после секса, например, да? Интимдик катнаштан кийин мен эмнени сезип атам? Бул мага ресурс болуп атабы? Ресурс алып келип атабы? Эгерде жакпаса, мага эмне жакпай атат? И кантип ушуну чече алам? Эгерде өзүңүз чече алсаңыз, чечсеңиз аябай сонун. Бирок өзүңүз чече албасаңыз, адиске кайрылган туурараак го деп ойлойм. Мен байкашымча, сиз Инстаграмдан ошол мамиле жөнүндө да көп блогторду жазып турасыз, посттор чыгарып турасыз. Чын эле азыркы коомдо мындай нормалдуу дейбизби, туура, ынак мамиле болуш үчүн аял менен эркектин ортосунда мамиле кандай болуш керек? Сүрөттөп берсеңиз, здоровый отношенияны сүрөттөп берсеңиз, кантип которгонду билбей койдум. Ошон үчүн мен блогумду орусча алып барам. Көпчүлүк психологиялык терминдер, сөздөр которулбай калат да. Же болбосо которулса копол, туура эмес которулуп калат. Мааниси өзгөрүп кетет. Бул жерде здоровые отношения, в моем понимании, это когда я добровольно нахожусь в этих отношениях. Это первое. Второе, я присваиваю свой выбор. Башкача айтканда, мен билем, бул идеалдуу эркек эмес. Ооба, анын минустары бар, плюстары бар. Бирок мен ушул азыркы өмүрүмдүн этабында ушул эркек менен мамиле курганга мен даярмын. Мен ошол нерсени кааладым. Бул деген сөз, мен өз салымымды, өзүмүн 50%-ымды, 50%-ымды биздин мамиледе болгон мамилени аткарганга даярмын. Мисалы үчүн, бул жеке чекараларды бузбоо. Башкача айтканда, мен анын телефонун, анын уруксатсыз же болбосо ага уведомлять этпей туруп текшербейм. Мага жакпаган нерселерди ачык айкын айта алам. То же самое, мисалы үчүн, ушул дагы признаки здоровых отношений. Мисалы үчүн, интимдик жашоодо мага бул нерсе жакпайт, мисалы үчүн, да. Давай кандай кылып көрөлү, сүйлөшүп көрбөйлүбү, да. Же болбосо мага жакпайт и все, да, мен мынтип там реши, да. Бул экөөбүздүн болгон проблемабыз. Ошон үчүн кандай деп ойлойсуң? Не кылсак болот, кантип чыгып кетсек болот, да. Же болбосо, возможно, мага проблема болуп аткан нерселер койгой болот, ага вообще проблема болбошу мүмкүн. Мен ошол нерсени ачык айкын айта алам, диалогко чакырып, мисалы үчүн, слушай, мен ушул нерсени мындай болуп атат, мага ушул нерсе жакпай атат. Мындай деп решение чыгарсак туура деп чыгарсам деп ойлоп атам. Бирок сен кандай деп ойлойсуң? Анын ушул жерде ооба деген эле жообун күтпөй атам мен. Жок дегенди дагы кабыл кылганга мен даярмын. Дагы бир нерсе, мен өзүмдүн ичимдеги боштукту башка адам менен толтурганга аракет кылбайм. Аны муунтпайм психологический жактан. Аны кыспайм, ага давление кылбайм, манипулировать этпейм. Мисалы үчүн, сен мага мындай кылбасаң, мисалы үчүн, эрте келбесең, мен сага мынтпейм. Бул манипуляция. И это признаки нездоровых отношений. Анан здоровые отношенияны куруу үчүн адам өзүн тааныш керек. Эң маанилүү өзүнүн жашоосундагы адам менен таанышуу. Бул өзү менен. Өзүн тааныган адам, өзүн сыйлаган адам, өзүнүн муктаждыктарын таанып билип, ошол нерсени экологично проживать эте алган адам башка бирөөгө дагы тандоо бере алат. Чечилбей калган көйгөйлөрдүн өзү жок. Болот көйгөйлөрдүн чечимдери бизди устраивать этпейт.
сизде мисалы үчүн азыр эшикте ылай кар жаап атат, жамгыр да, чөнтөгүңүздө 20 сом акчаңыз бар. Бирок көңүлүңүз кунак. Жалгызсыз жашоодо. Түгөйүңүз жок, может быть, да. Может быть, там только что расстались, да, или там, я не знаю, развелись, там, еще что-то. Бирок көңүлүңүз кунак. Ал деген сөз, сүйүнтам эмес. Мындай жеңил кабыл алуу бар. Эми экинчи элестетиңиз, сизде миллиондогон акчаңыз бар счетуңузда. Особняк үйүңүз бар, машинеңиз бар, жолдошуңуз бар, балдарыңыз бар. Бирок бул жер бош. Ушунчалык бош, сиз бактысызсыз. Аны эч кимге айта албайсыз, кыйкырып жеткире албайсыз да, сөз менен бере албайсыз. Же болбосо бул жердеги ошол чашка быт чыты менен толгон, түшүнбөстүктөр менен толгон да. Ушул нерсенин бардыгын чечсе болот деп айткан месседжди жеткиргим келген болот эле да. Анан не только аял киши, но и эркектер дагы баарыбыз бактылуу болгонго укуктуубуз, мүмкүнчүлүктөр бар. Анан жашоо сонун, жашоо ак кара түстө эмес. Жизнь многогранна, она наполнена яркими красками и возможностями. Чоң рахмат сизге. Эске сала кетсек, бүгүн бизде конокто психолог, сексолог Жылдыз Асаева болду. Ушул жерден сиздер менен коштошом. Эгерде бүгүнкү айтылган маалыматтар сизге жаккан болсо, сөзсүз аны жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз.